Ош шаарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү, гүлгө айлантуу, Гүлзар шаарына айлантуу абалы кандай? Бүгүн Ошто жашыл кала атаса жарашабы? Эфирде учур маселеси дал ушул маселелерди бүгүн тиешелүү тараптар менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Түз ободо студияда Арын Эсенбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгынын Ош шаары боюнча башкы көзөмөлдөөчүсү, Ысак Эргешев, Айыл чарба министрлигинин Токой кызматынын адиси, Абай Нур Большевикович, Ош шаардык көрктөндүрүү, жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын жетекчиси, ошондой эле Рустам Эгембердиев, Ош шаарындагы номер 2 Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Мына өзүңүздөр баамдагандай, бүгүн ушул Ош шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу абалы кандай? Ошту Гүлзарга айлантууга Абай Нур Кылычбекович канча гүл тиктиңиздер? Көктөп атабы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө 6 айлыктын жыйынтыгы менен айта турган болсок, биз Ош шаарына 900 000 даана гүл тиктик. Андан сырткары дагы бул дарактарды тигүү, бадалдарды тигүү деген сыяктуу дагы иштер алып барылды. Буга чейин жалпысынан бир дарактардын бир 500гө жакын даанасын эктик, ийне жалбырактуулардан дагы бир 600гө жакын дарак эктик. Андан сырткары бадалдардын түрлөрүнөн бир 10 000ге жакын бадалдардын ар түрүнөн Ош шаарына эктик да. Ошто канча түрдүү гүлдөр гүлдөп жатат? Анан алардын ичинде кымбат мындай сорттору да барбы? Эми коңшу мамлекеттердегидей эле. Эми кымбат деп мен Европадагыдай кымбат баалуу гүлдөрдү айтпайм, бирок биздин өзүбүздүн теплицадан, ошо күнөсканалардан өсүп, даярдалып чыгып аткан гүлдөрдү эгип атабыз. Бул 28 түр гүл. Көктөп атабы ошолор баары чыгып, калага жашылдандыруу кызматкерлери отургузгандан кийин көктөп кетип баратабы? Ооба, азырынча маселе жок. Бизде ошо гүлдөрдү этап менен отургузабыз. Бул биринчи этаптагы гүлдөр шаарга ошо көрк берип, шаардыктарыбызга бир мындай жагымдуу маанай тартуулап, биринчи этаптын гүлдөрү уже соолуп, азыр ордуна экинчи этаптагы гүлдөр эгилип атат. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, мына Ош шаар мэриясынын алдындагы, андан сырткары мына арка кире бериш жактагы гүлдөр, андан башка да шаардын кыскасы бардык аймагындагы гүлдөрдү биз экинчи этаптын гүлдөрүн уже эктик. Биринчи этаптар жыйналып алынды да уже. Ал эми Ош шаарында, мына Ош шаарынын башкы экологу бүгүн бизде студияда. Арын Эсенбаевич, айтсаңыз, бүгүн Ошто шаардын калкына кошо канча дарактар жашап өсүп атат? Азыр саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биздин Ош шаарында жашылдандыруу, көрктөндүрүү чарбасына караган 20дан ашык көчө бар. Анан сквер, парктарды кошкондо булардын балансында 35 000ден ашык дарак балансында турат. Анан жалпы аймактык кеңештерди кошкондо, жалпылап айтканда, эми бул толук статистика болбосо да 150 000ден ашык дарак бүгүнкү күндө бар да Ош шаарында. Ошондо биздин шаар калкы бүгүн 5,5 миллионго жакындап атабыз деп айтып келебиз. Бир жаранга канча дарак туура келет? Азыр калктын саны шаарыбызда 334 000ден ашык да. Анан кирип чыккан эл менен айтылып атат статистикада 700 000ден ашат деп. Ошондо бизге ар бир адам үчүн 3 адамга бирден дарак туура келип калат да. Ошолор жакшы көктөп атабы? Эми көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп атат, жакшы эле. Бирок анан баа переживайбыз. Буга чейин жакшы каралган эмес, ирригациялык немелер, системалар иштеген эмес. Эми акыркы жылдары шаардын мэриясы тарабынан ирригациялык каналдарды куруп, жакшы көңүл бөлүнүп, мына акыркы бир 5 жылдыкта дарактардын өсүүсү, жандануу мезгили жакшы болуп калды. Эгерде ушундай темп менен кете турган болсок, Кудай кааласа, Ош шаарын жашыл шаарга айланса болот деп эсептейбиз. Рустам Өктөнбекович, сиз ушул аймактык башкармалыктар менен түздөн түз иштейсиз, калк менен, шаардын тургундары менен. Абал кандай ушул табиятка, гүлдөргө, бак дарактарга? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр?
Бизде Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында 60 миңден ашык эл бар. Негизги биздин территория ошол шаарды ичи, мына Араванский, Фрунзенский резиденция дегендек. Биз эми Зеленхоз менен башка организация тыгыз иштеп келебиз. Бирок быйылкы жылда ирригационный системага жакшы внимание кылынды. Мына биздин ош шаарыбыздын мэри ушул ирригация системасынын неме кылышка восстановление кылган жерлери бар, оңдоп түздөгөн жерлерде жакшы иш болуп атат. Биз население менен, конечно, дарак экиш боюнча биз жылда уже мына весенний период башталат го. Ошондо иш алып барабыз. Бизде чарба адисибиз иштейт бул боюнча. Андан тышкары квартал комитеттер, домкомдор бүт бардыгыбыз чогулуштарда ушул маселе боюнча иш план түзүп, канча даракка экебиз, канча гүлдү неме экебиз деген население домдордун ичинде ошондой маселелерди коюп, жителдер менен сүйлөшүп, чогулуш өткөрүп, мынерге площадка кылайлык, мынерге дарак экелик, мынерге гүл экелик деген сунуштарды берип, совместно иш алып баратабыз. Жүрүп атат. Андан тышкары, мисалы үчүн өткөн жылы, например, Павлония деген дарак келди бизге. Ошону бизге как миңден ашык количество берилди. Биз ошо дарак жок жерлерге барып экип, шуну карап, не кылып атабыз эми. Жакшы. Ал эми азыр ушул жерде Токой кызматынын адиси турат. Бизде Ысак Эргешевич, айтсаңыз, Ош шаарын жашыл кала деп айтсак жарашабы? Менимче, анда ого жетише элекпиз, бирок жетишүүгө толук шарт бар. Мен кичине тарыхын айтып кетейин. 80-жылдары Советабад Андижан шаарынын башчылары биз менен тыгыз иштеп, келип, консультация алып, кайсы дарак эксе кандай болот деп неме кылган. Ошолор ошондо баштап азыр ушундай куколка кылып койду. Биздин областта, шаарларда шаардын башчылары ого көңүл бурбайт. Качан ошолор көңүл бурганда бул маселе колго алынат. Азырынча биздин шаардын акимдери, райондун акимдери, шаардын мэрлери эч ким бул маселеге второстепенный катары карайт. Ошондуктан биздин жашылдандыруу иштерибиз жакшы. Кош көңүл. Кош көңүл. Азыр мен дал ушул жерден бизден режиссерго кайрылсам, бизде видео факт бар эле. Мына ошону режиссерибиз эфирге берсе, андан кийин маекти улантабыз. Мына бул видео факт бир эле көп кабаттуу үйдүн короосунан алынган. Ош шаарындагы Курманжандатка Ленин көчөлөрүнүн кесилишиндеги Сулайманов көчөсүндөгү бир эле үйдүн короосундагы көрүнүш. Тыт дарактары кесилип, гүл көктөтмөй түгүл, өзү чыккан жашыл чөптөр дагы куурап каралбай калган. Мына Ош шаарынын башкы экологу Арын Эсенбаевич, сиз эмне дейт элеңиз? Ушул маселе тыттын кыркылганы боюнча сизге кандайдыр бир коңгуроо түштүбү? Бул жерде тытты жана бутоо жумуштары жүргүзүлүптүр. Бул бизде эч кандай
коңгуроо болгон жок. Анан бу жерде жанагы ирригациянын неме система жок экен да. Суугары жүрбөптүр, карабоз калып кетиптир. Анан биз жанагы стратегиялык план түзгөнбүз да мэрия менен 2021-жылдын 26-жылга чейинки аралыкта. Ошондо ошо план иш планда каралган көп кабаттуу үйлөрдүн арасын суугаруу боюнча, ирригацион системаны калыбына келтирүү боюнча. Бул боюнча азыр эми чоң борбордук көчөлөргө оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп атат. Ошол планда каралган убакытта бул шаарды ошол ирригациялык системасын жакшы караса эле бул баардыгы жолго коюлат. Сиз бул жер менен кабарыңыз барбы? Айрым жерлер менен таанышкансызбы? Себеби бул Ош шаарынын борбордук аянтында жайланышкан бөлүгүндө. Бул өз алдынча жасап койгон го. Бизде андай неме Бул мыйзамсыз көрүнүшпү? Кандай чара көрүлөт эгер мыйзамсыз көрүнүш өз алдынча кесип салган. Буну биз карап укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Ушул жерде мына муниципалдык аймактык башкармалыктын башчысынын орун басары Рустам Өктөнбекович турат. Айтсаңыз, бул шаардын борбордук бөлүгүндөгү бир эле үйдүн короосу эмне себептен мындай абал? Эми азыр бул дом тууралуу айта турган болсок, ушул Араванский территориясында көп домдордо квартирант көп да, өзү негизи мындай. Постоянный жительден көрө квартирант көп болуп атат. Биз барып ошол менен сүйлөшкөндө квартирант временный житель экен да. Үй башкаруучулар менен ошол иштеп атасыздарбы? Ооба, иштеп атабыз. Кварталдык комитеттин квартал төрагалары комитет бар. төрагасы отдельно, ул домдун домкому бар отдельно, женсовети бар. Бүт активисттер бар ар бир домдун өзүнө. Бирок кээ бирки домдордо квартирант көп болгон үчүн ошондой бир чарба иштерин жүргүзгөнгө кыйынчылык болуп атат бизде дагы. Ушул жердеги жашоочулардын айтымында бул жердеги дарактар атайылап, кургатылып, каралбай жатат. Бул жерге көп кабаттуу үй түшөт деген дагы маалыматтар бар дейт. Бул канчалык жүйөлүү? Жок, биз ол туурасында маалыматыбыз жок эми. Ушул жерден мына мен көрктөндүрүү, жашылдандыруу чарба комбинатынын башчысы Абайнур Кылычбеков сизге кайрылсам, мына сиз айтып атасыз, күнөс кана өзүбүздүкү, гүл сатып албайбыз, гүлдү өзүбүз өндүрөбүз деп. Сиздер эгерде ушул тургундар же жашоочулар кайрылса, гүл берип, көрктөндүрүүгө кызыктарсыздарбы? Албетте. Бизде буга чейин мындай нерселер болуп келет. Мисалы, ошол так эмесин билбейм, адресин, бирок ХБК тарапта бир үйдүн ошо эмеси, үй башчысы келип бизден гүл алып кетти да. Анан дарактарды алды, мисалчы үйүн алдылар, аябай сонун көрктөндүрүп ачтыр. Гүлдөрдү эгишип, даже багыдай эмелерди мөмө жемишке чейин эгип салышкан да. Сонун үйүн алды. Ошондой короолорду уюштурабыз дей турган болсо, биз мындай барып кызмат көрсөтүү, гүл деле берип койбой, барып кызмат көргөзүп, кеп кеңешибизди берип, керек болсо эгип бергенге чейин кылабыз. Бул сөзсүз түрдө биздин кызыкчылыктагы иш. Анан Ош шаарынын борбордук бөлүгүндө көчөлөр аябай көрктөндүрүлгөн, гүлдөр аңкып, жыты-жыттанып ушунчалык маанай көтөрөт, бирок ушул үйлөрдүн короолоруна баш бакканда эле абал маанайды түшүрөт. Айрым ишкерлер дагы кайдыгер. Ошол ишкерлерге караган аймактарды гүлдөтүү бул кимдин милдети? Бул жакта биздин жашыл чарба комбинатыбызга мындай тиешелүү объекттер бар да, картаны түзүлгөн. Ошол объекттерди эме кыласыңар, кызмат көрсөтөсүңөр, жана ошого жараша бизге бюджет бөлүнгөн. Ал эми бакы домдордун, көп кабаттуу үйлөрдүн аралары, алар бизге карабай калган. Балким келечекте бизге кошумча штат берип, кошумча бюджет бөлүп, ошол жактардагы карайсыңар, ошол жактардагы бутайсыңар, тазалайсыңар, көрктөндүрөсүңөр дей турган болсо, аларды караш деле менимче түшүктүү иш эмес. Эгерде ошо кайрылса ишкерлер, биз гүлдөтөт элек, Оштун мына борбордук бөлүгүн гүлдөтөбүз, мына аянт мага карайт деп, ошондо жашылдандыруу чарба комбинаты гүлдү акысыз береби же сатабы? Эми аны карап көрөбүз да. Эгерде ошол өзүнүн жеке менчик территориясы боло турган болсо, анда сатылат гүл. Эгерде чыныгы ошо шаар үчүн, эл үчүн, коом үчүн боло турган болсо, анда бекер беребиз. Ошо Рустам Өктөнбекович, айтсаңыз, түшүндүрүү иштери жүрүп атабы? Ошо үйлөрдүн короосундагы бак дарактар кыркканга болбойт деп. Биз дайыма ошол боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзөбүз. Неге дегенде даракты мисалы үчүн кесиш үчүн обязательно рухсат алыш керек да. Ошол жаран бизге кайрылат. Мына ошо даракты кесиш боюнча причинасын указать кылып,
же кургаган же бетонго мешет кылып атат или бир ошондо биз акт түзүп экологияга жөнөтөбүз да, мына Арын акебиз билет. Акт согласование кылып, андан кийин сноске уруксат берилет да. Эң өкүнүчтүүсү ушул азыр сиздер көргөн видео далилдер, бул короодогу ушул муниципалдык аймактык ишкананын имараты жайгашкан жерде. Эгерде азыр сиздер билсеңиздер, байкап атсаңыздар керек, азыр ушул жерде мына Токой чарбак кызматынын адиси Ысак Эргешевич айтсаңыз, ушул көп кабаттуу үйлөрдүн короолорундагы бак дарактарды кыркуу канчалык биздин өзүбүзгө зыян тургундарга? Ол толук эле зыян, себеби ар бир үйдүн тегереги бак дарак болуш керек. Жайкы мезгилде биздин Орто Азия шартында сөзсүз дарактар болмоюнча күндүзү адам ал жерде тура албайт. Ошондуктан көлөкө берүү үчүн дарактар керек. Эң жакшы дарак бул биздин шуң деген дарак, дуб, яшин деп ошолорду неме кылса, биздин шаарга көп кароону талап кылбайт. Ошондуктан бул жакшы, уже илгертеден бери оштон эме болуп турат. Ал эми өзгөчө кооз дарактарды бул аянттарга, скверлерге, дем алуучу зоналарга, ошолорго эксе эң жакшы. Азыр мына күндүн ысыгы чектен чыгып, аптап, шаар кала тургундары көчөлөрдө кайсы жерде басып баратканды карабаңыз, ушул жашыл дарактардын саябанына жашынып же качып жан сактап атат. Сезип, билип, көрүп туруп биз эмнеге мынчалык кайдыгербиз? Ушул азыр тытты кырккан жаранга иликтеп канча жаза салса болот? Кандай чара колдонсо болот? Бул эми түбүнөн кырккан эмес, бутап койгон тытты. Бутону эми буну биз укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз, алар административдик жазаны кылат. Бүт ошол укук бузуулар боюнча укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Ошолордун компетенциясына кирет. Анан эми бул дарактардын эң биринчи касиети шаарда канчалык жашыл масса көп болсо, фотосинтез процесси ошончолук жакшы жүрөт. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин шаарда автомашинанын саны азыр каттоодо турганы 100 миңге жакын. Келип, кирип чыккан машина менен 170-180 миңге барат. Ошолордон чыккан уу газдарды сиңирип алыш үчүн жашыл зона керек. Ал толко дарактын жалбырагында жүрөт фотосинтез процесси. Ошон үчүн бизге жашыл масса канчалык көп болсо, аба ошончолук таза болот. Жашообуз дагы адамдардын ден соолугу да ошого барат. Ошого таасирди ошого. Азыр ушул жерден дагы мен режиссерго кайрылсам, экинчи видео далил бар, мына ошондо эфирге берип койсо, андан ары талкууну улантабыз.
мына бул дагы шаардын Борбордук Сай бою көчөсүндөгү абал. Эмне себеп болуп атат ушундай жагдайларга? Бул жер бакы муниципалдык менчик башкармалыгына караштуу жер болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө бул жер ошо шаар мэри Бакыт Жеңишбековичтин ошол демилгеси менен, ошондой эле эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул жер жакында бир өзүнчө сквер пайда болот деп атат. Бул жерге сквер курабыз деп атышат да. Бирок биздин баланста эмес, бул аймактык башкармалыктын да балансында эмес. Буга чейин ал жерди ижарага берип жеке ишкерлерге ошентип иштетилип жүргөн жерде бир аз кароосуз калып кетиптир. Буюрса тиги мэрибиздин демилгеси ишке ашпаса, бул жер сонун көрктүү жайга айланат. Буюрса мына азыр кайрадан ушу шаардын башка экологуна суроо бергим келип турат. Бул жер атайылап мына аптапта кургатылып, дарактар жок кылынып атабы? Же бул жерге дагы бир эме көздөлүп атабы? Сиз билесизби? Бул жерге азыр Зеленстройдун начальниги айтып кетти го, жанагы абатташтыруу жерлерде жүрүп аткан болуш керек. Ооба, жанагы немеден Аристен акча бөлүнүп, ушул жерди неме кылабыз деп атканда, көрктөндүрүү, жашылдандыруу жүргүзөбүз деп аткан. Ошол жер экен. Бул мурда дарактар баардыгы көктөп эле жакшы турган. Азыр эми жанагы суу кар иштери токтоп калып, дарактын көбү курап калыптыр да. Бул ошол шаардын мэриянын планына киргизилген жер да. Планга киргизилген, быйылкы жылга планга киргизилген бул жер. Планга киргизилген. Анан кийин бакы ижарага бергенде жеке ишкерлер дагы бир аз жоопкерчиликти сезе билиш керек да. Ижарага алдым, мен акчасын төлөп атам деп эле карабай койгон болбойт. Мына бүгүнкү ушул жердин дагы акыбалы, ошол ижарага алган адамдардын бир жоопкерчиликсиз мамилеси деп айтат элем. Себеби чында ошол наракта сиз айтмакчы оргуп суу агып атса дагы ошону бир ташты коюп туруп суу буруп койгонго жарабаган адамдар бар да. Бизде Кыргызстанда ушул бак дарактарды кыюуга мөөнөтсүз тыюу салынган, мораторий жарыяланган. Ушул ижарага алып карабай таштап койгон жаранга чара көрсө болобу? Мына эколог айтып кетти, деп кала бересизби? Ал жерде неме кылып көрсө болот, жоопкерчиликти. Ким жооптуу, кандай деңгээлде жооптуу, ошого документ түзүп органдарга бериш керек. Ал эми Токойдо мораторий действительно бар. Арча менен жаңгак дарактары уже 90-жылдан бери кыюуга тыюу салынган. Бул жерде көбүнчө ийне жалбырактуу дарактар. Эмне себептен ушундай көрүнүш ак буранын боюнда жакын жайгашкан? 2 кадам басса ак бура, суу. Сиздер түшүндүрүп, ошол ишкерге барып эскерттиңиздер, бул бир канча жылдардан бери максаттуу кургатылгандай да? Атайын. Ооба, биз, конечно, бардыгы менен ишке барабыз. Ишкер эми УМС менен аренда түзөт экен да. Бизге эми мындай прямой неподчиненный да. А так биз барып постоянно мына жерди кара, тазалыгына кара, мына деп постоянно квартальный комитет, чарба адис, өзүбүз комиссиондо түшүп карайбыз аны мындай график боюнча. Но все равно эми кайдыгер адам дүйнө жүзүндө ошол бак дарактарга кыркууга тыюу салынган. Бул глобалдык маселе. Бир жылда эле ушул абаны тазалап, жалбырактарынан нын чыгарып, бизди дем алуубузга кычкылтек бөлүп чыгарган дарактар кыйылып, анын катарында Кыргызстанда бар. Өткөн жылы Ош шаары ошол абасы булганы шаарлардын катарына киргенин да билебиз. Кыргызстанда бир жылына дүйнө жүзүндө 7 миллион жаран ошол кычкылтек жетишпей аба булгангандан каза табат экен. Биз кантип ушул нерселердин алдын алабыз? Кантип биз дарактарды көбөйтсөк, биз ушул шаарды жашыл шаарга айлантабыз? Абайнур Кылычбеков, сиз өзүңүз да чет жакка чыгып, мына Россияга чейин барып келдиңиз, кошуна өлкөлөрдө болдуңуз. Кандай бир демилгелер менен келдиңиз? Ошту мынтип өнүктүрсөк болот, мынтип жашылтантып көрктөнсөк болот деген максаттар пайда болдубу? Даракты тиккенде максаттуу тигиш керек да. Азыр айтышты, бул жакта эколог агалар айтышты. Ошо кычкылтек бөлүп чыгарыла турган дарактар бар. Мисалы, ийне жалбырактуу дарактар бул кооздук үчүн эле да. Адан эч кандай кычкылтек бөлүп чыгарып бир абабызды тазалап ийет дегенден аласпыз. Анан ошол азыркы күндө ошо шаарда модага айланып кетти. Эл ошо голубой эл деп коет, баягы Тяньшан эл.
башка дагы ушундай можжевельник сыяктуу дарактарды эгишипчи биз аларга эмес, биз баягы жазы жалбырактуу дарактарга басым жасашыбыз керек. Анан даракты эле эге бербей, бирок даракты кантип кийин чоңойтобуз, көктөндүрөбүз, өстүрөбүз деген маселени бул алдыныраак караш керек да, дарак эгерден алдын. Себеби бизде шаарда ирригация маселеси бул Советтер Союзунун доорундагы боюнча калып кеткен. Азыркы сиз айтып аткан маселе мына домдордун арасындагы, көп кабат үйлөрдүн арасындагы дарактардын кооруп аткан себеби дагы бирден бир ушул ирригациянын жоктугу. Ал жака эч кандай суу барбайт. Эч кандай бир тамчы суу барбайт. Ушу болгон жамгыр жааса кичине сугарылып калышы мүмкүн. Кышында кичине жерге ным болуп, ушудан бир аз азык алышы мүмкүн. Андан башка суу албайт да. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып баратат. Азыр биз ушу шаардын башкы экологуна кыска сөз берсек, калкка эмне деп кайрылат эңиз? Кантип биз жашыл ааламды сактап калабыз? Эми бул жашылмаса, бул биздин мамлекетибиздин келечеги, биздин калкыбыздын келечеги. Буну сактап калуу үчүн жалпы эл, жалгыз эле мамлекеттик кызматкерлер эмес, жалпы коом жапатырма киришип, ушул жашылмастан сактап калганга катуу аракет кылыш керек. Көп кабаттуу үйлөрдүн арасындагы ирригациялык системаларды калыбына келтириш керек. Ошолорду канчалык деңгээлде бүгүн көктөндүрүү, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп атат, эгип атат. Бирок өсүү темпи жок, көбү курап калып атат. Ошол иштерди жөнгө коюп, ушуга коом, жалпы коом киришкенде биз ошого жетишебиз. Ошондо биз Ош шаарын жалпы жашыл шаарга айланта алабыз. Жалгыз зеленстрой эккен 20дай көчө менен жашыл зонага айландыра албайбыз. Ошого жалпы коом киришсе, Кудай кааласа, ошубуз жашыл зонага, жашыл шаарга айланат. Рахмат, ушул бүгүн келип кайдыгер болбой бизге эфирге келип элге түшүндүрмө бергениңиздерге ыраазычылык беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде студияда Арын Эсенбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө боюнча министрликтин Ош шаарындагы башкы көзөмөлдөөчүсү, ошондой эле Исак Эргешев, Айыл чарба министрлигинин токой кызматынын адиси, Абайнур Большевиков, Ош шаардык жашылдандыруу, көрктөндүрүү чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын башчысы, Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыктын башчысынын орун-басары Рустам Эгембердиев катышты. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык. Сиздер учур маселесин көрдүңүздөр. Биздин улуу мурас Манаста да айтылган табият менен тыгыз татуу мамиледе болуу, ар бирибиз аны жадыбыздан чыгарбасак, көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга салым кошууга чакырабыз. Элдик канал көрсөтүүлөрүн улантат.